Саламатсыздарбы кыргыз калкым. Өтө чарчап командировкадан келип, кайра эле 13 сааттык жолго Кахраманмарашка жолго чыктым. Кыргызымдын боз үйлөрү. Бир аздан кийин адамдар менен сүйлөшүп маектешем. Бул казак туугандарыбыздын боз үйлөрү. Бул жерге кирүү оңой эмес. Официалдуу түрдө келдик. 8 жерден уруксат алдык. Иш оңой болгон жок. Казак туугандарыбыздын желеги. Бир аздан кийин бул жерде адамдар жашап жатабы? Аны көрөбүз. Ооба жашап жатышат. Бул жерде бут кийимдери турат. Жашоо башталыптыр. Бир аздан кийин казак боз үйлөрүнүн ичине кирем. Өтө сонун балдар бул жерде курс алып жатышыптыр. Баардыгы бактылуу болду, сүйүнүштү. Өздөрүнүн башынан өткөндөрүн айтып беришти. Бул түрк чатырлары. Кыргызымдын боз үйүнүн ичине кирип бара жаткан учурум. Башка үйлөрдөн айырмасы эмне деп сурадым. Башыбызга кыш түшүп кетет, таш түшүп кетет деп эч убакта коркпойбуз дейт. Өтө жылуу, кеңири. Ушунча иштин арасынан келип, биздин ал акыбалыбызды сурап кеткениң үчүн кызым сага чоң рахмат деп аябай ыраазычылык билдиришти. Өтө бактылуу болушту. Ыйлашты. Өтө көп окуяларды айтып беришти. Аны сиздер менен бөлүшөм. Кыргыз калкыма, Кыргызстаныма өтө ыраазы болушту жана көп баталарын беришти. Бул Германиянын чатырлары. Бир аздан ичин көрөбүз, шарттары кандай экен. Дагы көп окуяларды сиздер менен бөлүшөм. Жакшы калыңыздар. Улантабыз.